Бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Санкт-Петербург эл аралык экономикалык форумунун негизинде Кыргызстандагы экономиканын өнүгүүсүндөгү көйгөйлөр, өзгөчөлүктөр жана заманбап интеграциялык процесстер аталышындагы тегерек стол болуп өттү. Тегерек столдун максаты Кыргызстандагы заманбап интеграциялык процесстердин жана экономиканын өнүгүүсүндөгү көйгөйлөр тууралуу катышуучулардын пикирлерин талкуулоо, жалпылоо болду. Кыргызстан является стратегическим партнером России в Центральной Азии. Кыргызско-российское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризующий близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленности на развитие евразийских интеграционных процессов. Целью проведения сегодня круглого стола – это обсуждение, обобщение идей и мнений участников круглого стола по поводу проблем и перспектив экономического развития Кыргызстана в условиях современных интеграционных процессов. Иш-чарага Кыргыз Улуттук университетинин ректору Канат Садыков жана чакырылган коноктор катышты. Мээрим Асангазиева, Ишенбек уулу Рыскелди, Баласагын ТВ.